Көріп жатқаныңыз ош жаңалықтары маалыматтық программасы. Эфир тізгіні мен Асылбек Тағайбекұлы, алғаш бүгінкіден анонс. Жогорку кеңештин комитети Күлчөгө шаар статусун берүү мыйзамын жактырды. Ош шаарында эне тил майрамы белгиленди. Ошто ушул тапта 20 көчөдө оңдоо жумуштары жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында АКШнын президентинин Түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки тарапта ошондой эле көп тармактуу форматтарда анын ичиндеги экономикалык өз ара аракеттенүү чөйрөсүндөгү мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланды. Мындан тышкары миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелери каралды. Сүйлөшүүгө катышкандар аталган багытта конструктивдүү диалогду өнүктүрүүгө өз ара кызыктарлыгын баса белгилешти. Соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстан Америка Кошмо Штатынын президенти Дональд Трамптын администрациясы менен активдүү кызматташууга, ошондой эле региондордо туруктуу өнүктүрүү жана стабилдүүлүктү камсыздоо багытталган биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө даяр экендигин билдирди. Америка Кошмо Штаттарына жасаган иш сапарынын алкагында мамлекет башчы ошондой эле Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр менен жолугушту. Анда Кыргызстан менен глобалдык өзгөрүүлөр институтунун ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыктын келечеги талкууланды. Бүгүн Жогорку кеңештин конституциялык мыйзам боюнча комитети Ош облусунун Алай райондагы Гүлчө айылынын аймагына райондук маанидеги шаар категориясына өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда жактырды. Эми бул маселе Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Алай районунун административдик борбору болгон Гүлчө айыл аймагына шаар макамын берүү тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров 12 сентябрда алынбек таткан 223 жылдык марекелик салтанатында билдирген. Гүлчөнү өнүктүрүү үчүн 500 миллион сом бөлөрүн айткан. Гүлчө, Кара Суу району жана Жибек жолу Курманжандатка тилектеш айыл аймактар менен чектешет. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Борбор Азия мамлекеттеринин парламенттери катышкан 3-чү парламенттер аралык форум башталды. Форумга Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек-уулу, Казакстандын сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев, Тажикстан улуттук кеңешинин төрагасы Рустам Али Имамали, Өзбекстан сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева жана Түркменистанын Кыргызстандагы элчиси Нуры Галиев катышууда. Иш-чарада аймактагы парламенттер аралык кызматташтыкты бекемдөө, экономикалык өнүгүүнү колдоо, миграциялык процесстерди жөнгө салуу жана санариптик чөйрөнү өнүктүрүү маселелери талкууланды. Эске салсак, биринчи форум 2023 жылы Казакстанда, экинчиси 2024 жылы Өзбекстанда өткөрүлгөн. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча комитети 23 сентябрда парламенттин өзүн-өзү таркатуу маселесин карады. Бул демилге боюнча депутат Улан Перимов баяндама жасады. Комитет мыйзам долбоорун жактырып, Жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. 25 сентябрда парламенттин жалпы жыйынында бул маселе каралат. Кезектеги 4-чү элдик курултай 22 декабрда өтөт. Ага квоталар боюнча тандалган 700 делегат катышат. Делегаттарды шайлоо жана алардын ишин координациялоо үчүн атайын уюштуруу комитети жана убактылуу жоо бекитилди. Шайлоо конституциялык мыйзамдын негизинде жүргүзүлөт. Президент министрлер кабинетинде облустук жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар министрликтерге курултайды уюштуруу боюнча зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Форум учурунда коомдук тартипти камсыздоо ички иштер министрлигине жүктөлдү. 22 сентябрда Чүй облусунун Ала Мүдүн районуна караштуу Кара Жыгач айылында жайгашкан НБ жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык курулуш учурунда бетон конструкциясы кулап түшүп, имаратты басып калды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Имараттын ичинде 3 кызматкер болгон, 1995, 1993 жана 1978 жылы туулган жаран 3 тең жеринде каза тапкан. Куткаруучулар жана милиция кызматкерлери маркумдардын денелерин чыгарып, өлүкканага жеткиришти. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин курулуш иштеринде жана башка иштерде коопсуздук эрежесин бузуу менен кылмыш иши козголду. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тергөө алкагында 3 чаранын кармалуу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда иликтөө иштери уланууда. Кыргызстанда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо боюнча 2021 жылдан бери иштеп келе жаткан программа уланууда. Анын алкагында үй бүлөгө көмөкчүлүк пулун алып жаткан 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөлөр электр энергиясын жеңилдетилген тариф менен төлөй алышат. 2024 жылдын май айынан тартып 1 киловатт саат үчүн баа 55,4 тыйын өлчөмүндө белгиленген.
Социалдык коргоо министрлигинин аймактык башкармалыктарга ай сайын жөлөк пул алуучулардын тизмесин жаңыртып, энергетика министрлигине өткөрүп турушат. 2025 жылдын 1-сентябрына карата 53.680 үй бүлөнүн ичинен 49.510 үй бүлө жеңилдикти колдонууда. Бул жалпы алуучулардын 92%-ын түзөт, бирок айрым үй бүлөлөр жеңилдик ала албай калган. Себептери батирде өз алдынча эсептин жоктугу, турак жайга тиешелүү документтердин жоктугу, убактылуу жашоо шарттары же электр тармагына кошула элек үйлөр. Министрлик мындай жарандарга түшүндүрүү иштерин улантып, жеңилдик алуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалымат берүүдө. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Кеңсай массивинде курулчу социалдык, экономикалык жана административдик объектилер үчүн бөлүнгөн жерлерде тиешелүү кызматтар менен барып көрдү. Алгач бул жерге бала бакча, мектеп, ФАП жана дүкөн сыяктуу зарыл курулуштар салынат. Жалпысынан 3800дөн ашык жаран жер тилкеси менен камсыз болгон. Аймакта 7 мектеп, 6 бала бакча, 31 көп кабаттуу үй, поликлиника, мечит, мончо жана май куючу жайы үчүн жер каралган. Азыр конушка ичимдик жана суга суу тартылып, электр энергиясы жеткирилгендиктен тургундар үйлөрүн сала башташты. Ош шаарында быйыл 35 көчө капиталдуу оңдоодон өтөт. Бүгүнкү күндө анын 15-нде жумуштар бүтүп, элге пайдаланууга берилди. Дагы 20 көчөдө ремонт иштери жүрүп жатат. Каладагы жолдордун абалын жакшыртуу, унаа тыгынын жоюуга мамлекеттик жана жергиликтүү казынадан каражат бөлүнгөн. Алардын катарында 2 тилкелүү жолдор 6 тилкелүү болуп кеңейтилип жаткандары дагы бар. Теманы кененирээк кабарчыбыз Айымхан Исыралы кызы улантат. Ош шаарындагы эң ириделген көчөлөрдүн биринде турабыз. Азыр биз бул Касымбеков көчөсү, буга чейин жол 2 тилкелүү гана болуп келген. Мындан улам бул жерде унаа тыгындары байма-бай байкалып турган. Жолду оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жатат. Учурда 2 тилкеден 6 тилкелүү болуп кеңейтүү жумуштары жүрүүдө. Разаков көчөсүнүн Манас айланпасына чейин көчөнүн жалпы узундугу 1,5 чакырымды түзөт. Алдыда бул каттамдыдагы Ош автобекетине чейин кеңейтүү пландалууда. Жөө жүргүнчүлөргө тротуар салынып, жолду бойлой жашылдандыруу иштери дагы жүрөт. Муну дальше алып кетишибиз керек да. Муну дальше до конца эмеден баштап, ак тилектин кругойунан баштап бери көздөй жасап келет балдарчы. Сен автобустарга чейин жасаш керек муну. Дальшечи. Лөлө маала тетиги эмеге чейин кругой барбы? Ошо же горгайдын кругой, ошо жерге чейин расширение кылышың керек. Аякта снос жок, даярдап койгонбуз. Ал бүткөндөн көрүп коелучу уну эме. Как раз ушуну эме менен жаналар менен сүйлөшкүлө. Эдик жана ким эле? Рыспек менен. Заводун бир жол бүтүп калсын. Кара, даяр бул жагы снос болгон. Нар көпүрөнү расширение кылыш керек болду. До конца автовокзалга барат. Кругойго. Макулбу? Өзү негизи Касымбеков көчө Осмонов көчөгө биригип туруп, биздин айланпа жол болуп эсептелет. Мурда бул Минтранска карачу эле, азыр Ош шаарына карап калды. Ошого байланыштуу биз дагы мониторинг жүргүзүп, транспорттун каттамдарын эске алып, 4 тилкелүүдөн 6 тилкелүүгө алмаштырып жатабыз да. Азыр мына Касымбеков көчөсү, Разаков көчөсүнөн азыр Манас айланпасына чейин кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ал дагы быйылкы октябрдын аягына чейин асфальтталат толугу менен. Ал арада калаанын ичиндеги биринин артынан бири асфальтталып жаткан көчөлөр дагы жок эмес. Ал эми биз азыр мына ушул 49-чу көчөдө турабыз. Аталган көчөнүн жолуго чейин чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынып, жол 8,5 чакырымга чейин кеңейтилген. Учурда асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин ирригациялык тутумдар дагы орнотулган. Эми алдыда дагы жашыл зоналар, жарыктандыруу системалары дагы жайгашмакчы. Быйылкы жылы калаада 11 көчө ремонттуу планга кирген, бирок кала башчысынын тынымсыз жүргүзгөн текшерүүлөрүнүн негизинде жалпы 35 көчө оңдоло турган болду. Азыркы күндө анын 15-нде ремонт иштери аяктап пайдаланууга берилсе, дагы 20 көчөдө жумуш жүрүп жатат. Айта кетсек, мына чоң көчөлөрдү айтсак, мына Разаков көчөсүнүн, Масалиев көчөсүнөн баягы темир жолго чейин, Ош Кара суу жолунун темир жолуна чейин толугу менен асфальтталды. Ал абдан чоң көчө, эни дагы ошо 6 тилкелүү болуп атат. Ал жерде өзү билесиздер, борбордук көчө болуп эсептелет. Андан соң мына Курманжанатка көчөсү көрдүңөр. Ошолор дагы толугу менен асфальттап бүткөрүлдү. Достук айланпа жолунан баштап, берки Аматов деген көчөбүз бар. Ошол стадион көчөсүнө чейин асфальтталып толук дагы бүткөрүлдү. Ошол андан мурда Ленин көчөбүз баягы азыркы Алымбек татка болуп калды. Алымбек татка көчөбүз дагы асфальтталды. Резиденциядан баштап Ош шаарынын мэриясынын имаратына чейин толугу менен асфальтталды. Исанов көчөбүз бар. Ал дагы
абдан чоң көчө. Мына Нурматов көчөсүнөн баштап Ошту университетине чейин толугу менен дагы асфальт алып бүтүлдү да. Чоң көчөлөрүбүз, мына буйруса борбордук көчөлөрүбүз баары асфальт алганга план койгонбуз. Азыр ошолор жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, Ош шаарынын 8 көчөсүн реконструкциялоо үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 200 миң сом бөлүнгөн. Ал эми калган жолдорду оңдоо үчүн шаардык бюджеттен каражат каралууда. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузирков, Ош. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата Ошто бир катар маданий иш-чаралар өттү. Кыргыз тилдүү Валентина Терешкова атындагы жатак мектебинде адабий кече көргөзмө уюштурулду. Акыз дайра ак буğranın шоқымы. 23 сентябрь ар бир кыргызстандык үчүн өзгөчө күн. Себебине тил улуттун жүрөгү, өлкөнүн келечеги. Ош шаарында бул датага байланыштуу концерттик программалар, тегерек столдор жана адабий кечелер өттү. Шаардык мэрия тарабынан номер 11 Терешкова мектебинде уюштурулган жыйында мамлекеттик тил мыйзамын аткаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы чыгарылып, айрым жарандар сыйланды. Мен бүгүн ушул тил комиссиясы тарабынан ада грамотасы менен сыйландым. Өтө кубанычтамын. Себеби мен окуучуларды ошо кыргыз тилин сүйлөөгө жана кеп маданиятын өстүрүүгө, ошондой эле улуттук каада салттарды жайылтууга ушу мектепте балдар аркылуу иштеп келе жатам. Ошондой эле биздин мектептеги манас айтуу сынагына окуучуларым республикалык манас айтуу сынагына чейин жетип, кызыктыруучу сыйлыкка ээ болдук. Акыркы жылдары Ош шаарында мамлекеттик тилди колдоо боюнча бир катар иштер жүрүп келет. Шаардын негизги көчөлөрүнө кыргызча талаштар ыйгарылып, түшүнүксүз жана башка тилдеги сымдардын ордуна жаңы сымдар сунушталууда. Ошондой эле шаар мэринин тапшырмасы менен соода түйүндөрү жана коомдук жайлар бирдиктүү дизайнга келтирилип, жазуулары кыргыз тилинде жазылышы зарыл. 6 айдан бери чоң иштер жүргүзүлүп келе жатат. Мисалга айтып кете турган болсом, шаардагы бардык көчөлөрдөгү көрнөк жарнактар баннер түрүндөгү, кагаз түрүндөгү алынып салынып, мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан электрондук өңүткө өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Азыр көрдүңүздөр, шаарлар, көчөлөр тазаланып, электрондук өңүткө өтүү боюнча биздин муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан учурда дизайн коддору берилди да. Эми буюрса баары ошол нерсеге өтөт. Биз эми сүйлөгөндө, жазганда тапшырмаларды берген менен жат жазууларды алганыбызда ката абдан көп. Ошондой эле мамлекеттик мекемелерде иш кагыздарын жаздырууда мамлекеттик комиссиясы барат да, ошол жерде барып, анан арызды жаздырганда бир эле арыздан аябай көп ката кетирген учурлар катталат да. Түшүнүк каттарды жаздырганда, ошондуктан жөн эле мындай бир кичинекей иш кагаздарынан ката кетирбестен бир чоң тексттерди жазууда дагы сабаттуу жазууга өтүү биздин негизги приоритет болуп эсептелет, негизги багыт болуп. Көп тил билүү артыкчылык, бирок эне тилде сүйлөө ар бир жарандын милдети. Учурда Ош шаарында 70 мамлекеттик жана 70 жеке менчик мектеп бар. Алардын көбү кыргыз жана орус тилдеринде билим берет. Бирок ар бир орус тилдүү мектептерде кыргыз тил класстарын ачуу милдеттендирилген. Кыргыз орус тилдүү, орус өзбек тилдүү мектептер бар, анан бир өзбек тилдүү мектеп бар. Негизинен кыргыз тилдүү мектептерде дагы бүгүнкү күндө башталгыч мектептерде орус тилдүү класстар дагы ачылган. Бул элдин талабына ылайык. Бирок соңку жылдары бактыга жараша балдардын ошол мамлекеттин саясатын, бүгүнкү күндөгү тенденцияны байкап, кыргыз тилдүү класстарга берип баштагандагы азыр шаардын борборундагы ата-энелер көбөйдү дагы. Шаарыбыздагы мурда орус, өзбек болуп жүргөн мектептерде кыргыз класстар ачыла баштады. Быйыл дагы ачылды. Мынакей шаардын борбордук бөлүгүндөгү Макаренко, Нариманов, Киров мектептери бул тарыхта кыргыз классы болгон эмес да. Булар ачылды мына. Ата-энелерден дагы талаптар мына акырындык менен өсүп атат. Барган сайын бул жакшы жашан. Андан сырткары кыргыз тили жана адабияты сабагы ошол мурункудай эле тескерисинче 1 саат кыскарды. Бирок бул деген эми кыскаруу менен эле бул кыргыз тили мындай трагедияга тушугуп калбайт. Анткени сабакты мисалы үчүн башка предметтен сабак берип атып деле ошол жерде мугалим кыргыз тилинде жакшынакай сүйлөп, окуучуларга жакшынакай оюн айта алса, түшүндүрө алса, окуучу дагы түшүнө алса, демек ошол башка предметтер менен журулушуп дагы бул кыргыз тилин өздөштүрүп кете берет. Маселе негизинен анда эмес. Анан бала бакчаларыбыз дагы азыр шаарыбыздагы орус тилдүү бала бакчалардын бардыгында кыргыз тили сабагы киргизилген. Кыркалай таккан түймө. Жаштар үчүн да бул күн өзгөчө мааниге ээ. Алар мамлекеттик тилди билүү милдеттешет.
Эне тил ар бир улуттун өзүнүн тили болуш керек жана ал тил болбосо ал эч ким менен баарлаша албайт жана эч кандай нерселерди ийгиликтерге жете албайт. Ар бир элдин өзүнүн улуттук тили болот. Ар бир кыргыз жигиттери жана ар бир кыргыздын чыгаандары кыргыз тилин толук нукура билиш керек. Бирге жүрөм, эне тилим кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилим сүйгөнүмдөй жаңылбайм. Зор манас көлөмүнө жетпесенем, чарчабай 3 ай айса түгөнбөгөн. Кыргызда да болгон көп укмуштар, чынында баары сен күчүң белем. 23 сентябрь тил майрамыңыздар менен куттуктаймын. 23 сентябрь кыргыз элинин руханий байлыгын даңазалаган күн. Кыргыз тилине мамлекеттик макам берилгендигине 36 жыл болду. Акыркы тапта тилди өнүктүрүүгө арналган тиркемелер ишке киргизилип, мамлекеттик кызматкерлердин тил билүү деңгээлин аныктоо үчүн кыргыз тест колдонулууда. Асылбек Тагайбек уулу, Айбек Үсөн, Ош жаңылыктары. Күндүн негизги маалыматтары ушул жана башка маалыматтар биздин интернет булактарыбызда жеткиликтүү. Ал үчүн Ош деп издеңиз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча эсен туруңуз.